Дарыгерлик менен мыйзамсыз алектенет деп кармалып, камакка алынган табып Хашим Зайналиев бошотулду. Маалыматты бүгүн 21 январда анын жактоочусу тастыктады. Буга чейин соттук отурумдун аяктагандагы видеосу интернетке жарыяланган болчу. Анда табыптын буйруса чыгабыз дегенин угууга болот. Жактоочу Зайналиевке козголгон кылмыш ишти Бишкек шаарындагы Октябрь райондук соту карап, бүгүн аны камактан чыгаруу чечимин кабыл алганын билдирди. Маалым болгондой, Зайналиевке кылмыш жаза кодексинин 122 беренеси мыйзамсыз дарыгерлик кылуу боюнча иш козголгон. Кылмыш ишин ачууга Саламаттыкты сактоо министрлигинен жазган каты негиз болгон. Жакында эле Хашим Зайналиевдин аракетин колдогон бир нече адамдан турган топ президентке, ички иштер министрине, Саламаттыкты сактоо министрине жана Октябрь райондук сотунун соту Кымбат Архаровага кайрылуу жолдошкон. Хашим Зайналиев буга чейин Саламаттыкты сактоо министрлигинин уруксаты жок Бишкектеги Көк Жар конушуна жеке дарылоочу жай ачып, бир нече жылдан бери адамдарды өз алдынча дарылап келгендиктен ага кылмыш иши ачылып, бирок кайра токтотулган. Мамлекеттик цирктин директорун шайлоо создуктурулуп жана жамаат көрсөткөн талапкерге атка минерлер көңүл бурбай жатканына нааразы болгон труппанын мүчөлөрү ак үй алдына митингге ат менен чыгышты. Труппанын жетекчиси Данияр Бөлөкбаевдин айтымында, цирктин директору 45 күндөн бери шайлана элек. Бүгүн нааразычылык акциясына чыккандар цирктин директорлугуна Аида Ахматованын талапкерлигин көрсөткөн, бирок аны министрлик дайындабай жатат. 1,5 ай мурда цирктин жетекчиси алынган. Биздин жамаат бир добуштан Аида Ахматованы көрсөткөнбүз. Жетекчилик кызматка циркти билген киши келиши керек. Ахматова 7 жашынан бери циркте иштеп, көйгөйлөрүн жакшы билет. Ал 3-4 жылда цирктин аброюн көтөрөт деп ишенебиз, деди ал. Бөлөкбаев ошондой эле алардын койгон талабы аткарылбаса, митингге чыккан 39 киши эртеңден тарта арызын жазып иштен кете турганын кошумчалады. Митингге чыккандар каршылык акциясына чыгуу айласыздан жана акыркы кадам болгонун бир ооздон белгилешти. Учурда митингге милиция кызматкерлери көз салып турат. Эскерте кетсек, цирк чуусу бир топтон бери уланып келе жатат. Цирктин жамааты жетекчиси Курмангазы Исанаевдин ишине, коррупциялык аракеттерге нааразы болсо, Исанаев өз кезегинде даттануунун бардыгы аны кызматтан алуунун айла амалы болуп жатат деп сыпаттаган. Акыры жетекчи кызматынан алынып, ордуна баруучулардын аттары аталган. Бирок али күнчө директор дайындала элек. Маалымат булагы Спутник KG. 19 январда Орусиянын Тверь шаарында маршруттук такси айдаган кыргыз жараны 17 жаштагы кызды сүзүп алды. Мындай маалыматты Тверь шаардык жергиликтүү маалымат каражаттары жазды. Окуя өткөн аптанын ишемби күнү Копашвара аянтында катталган. Жергиликтүү жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматынын билдиргенине караганда, окуя Жеңиш Кең көчөсүндө орун алган. Номер 208 каттамындагы маршруттук таксини кыргыз жараны айдап бараткан. Ал Волоколамск Кең көчөсүнө бурула бериште адамдар өтүүчү өтмөктө кетип бараткан кызды сүзүп алган деп жазат басма сөз каражаттары. Белгилүү болгондой, кыз жеңил жаракат алган. Ал эми кырсыктын келип чыгышына жол чырактын жоктугу себеп болгон. Ошол учурда жол жээгинде жайгашкан имараттын чатырынан түшкөн кар жол чыракты талкалап кетип, ал оңдолбогон абалда турган. Бүгүн 21 январга караган түнү Бишкектеги Анкара көчөсүндө болгон жол кырсыктан аял киши каза болду. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча Mercedes-Benz менен Toyota кагышкан. Кырсыктын кесепетинен Toyota'нын 1985 жылы туулган айдоочусу аял киши көз жумду. Ал эми Mercedes-тин айдоочусу 1993 жылы туулган жаран менен дагы бир 1993 жылы туулган жүргүнчүсү ооруканага жеткирилген. Куткаруучулар каза болгон аялдын денесин унаадан чыгарып, милиция кызматкерлерине өткөрүп беришти. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматынын маалыматы боюнча Mercedes унаасын милиция кызматкерлери башкарып бара жаткан учурда териштирүү жана тактоо иштери жүрүүдө. Күбөлөр репортерго билдирген маалымат боюнча көз жумган аял кош бойлуу болчу. Маалымат булагы Турмуш KG. Ош шаарынын Актилек ичи районунда катуу ылдамдыкта бара жаткан унаа даракты сүздү. Окуя бүгүн 21 январга караган түнү болгонун Ош шаардык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнөн тастыкташты. Айдоочу рулду башкара албай, жол четине чыгып кеткен. Кырсыктан адамдар жаракат алган жок, бирок унаа талкаланып, айдоочу материалдык чыгымга учурады. Учурда текшерүү иштери жүрүп жатат. Маалымат булагы Турмуш KG.
Өзгөн шаарында эрежесиз эр уруш боюнча ачык эл аралык мелдеш өттү. Бул тууралуу Өзгөн шаардык мэриясынан билдиришти. Маалым болгондой, 18-19-20 январь күндөрү өткөн мелдеште Евразия чемпионатына талапкерлер тандалды. Кул атуу федерациясы тарабынан уюштурулган турнирдин башкы максаты спортту жайылтуу. Ага өлкөнүн түштүк аймагынан чогулган жана Өзбекстандан келген мушкерлер жалпы 300гө жакын спортчу катышты. 25 килограмм салмактан 95 килограмм салмакка чейинки спортчулар күч сынашып, жыйынтыгында жеңүүчүлөр аныкталып, диплом жана медалдар тапшырылды. Муну менен катар эле жаш спортчулар футбол боюнча Кыргызстандын улуттук курамасынын бүгүн 21 январдагы беттешине ийгилик каалашты. Маалымат булагы Турмуш KG. Россиянын Москва шаарында жашап, иштеп жаткан кыргызстандыктар төлөө өткөрүштү. Бул тууралуу Москвадагы кыргыз диаспорасынын өкүлү Улан Кошматов билдирди. Анын айтымында төлөөгө Кыргызстандын Россиядагы элчилигинин кызматкерлери, дин өкүлдөрү жана 300дөй мекендеш келип, эл жерге тынчтык тилешти. Маалымат булагы Турмуш KG. Чаткал районунун тургундары кыштын чилдесинде сууга түшүп, саламаттыгын чыңдап жатышат. Канышкая айыл өкмөтүнүн башчысы Нургазы Жолдошов билдиргендей, 100гө жакын адам ден соолугун чыңдоо максатында кышкысын сууга түшүүдө. Канышкая айылында ден соолукту чыңдоо максатында адамдар сууга түшүп жатат. Алардын арасында 7 жаштагы балдардан 50 жашка чейинки адамдар бар. Чилдеде 5 же 7 күн сууга түшсө, ден соолукка пайдалуу экен. Организмде кан алмашуу жүрүп, ички органдар тазаланат. Мындай убакта организмдеги вирустардын баары өлөт. Мен өзүм дагы сууга түшүп жатам. Адамга жагымдуу болуп, сергек болуп калат экенсиң, деди ал. Чаткалда учурда каардын калыңдыгы 40 сантиметрден жогору. Абанын температурасы -15 градус суук. Маалымат булагы Турмуш KG.